Сонун музыкалык чыгарма үчүн өзгөчө ыраазычылык билдиребиз дагы. Ал эми биз эфирибизди алдыга аралантабыз. Көрүп жатканыңыздар УТРК музыка каналында сонун шоу берүүсү. Биздин экинчи коногубуз дагы студиядан орун алып келип калды. Сонун коногубуз деп да айтсак болот. Маданияттын мыкты кызматкери, Кыргыздын дагы бир таланттуу мырзасы. Барган жерде сөзсүз түрдө аккордеон менен майрам шаң жараткан сиздер сагынган Мирлан Байеков бүгүн бизде коноктон. Алгач эле Кызыл өрүктөн баштайлык деди. Kızıl örük tөгülgөндөй, kızdın çaçı örülgөндөй, kız jaşırıp alak süsün kıygaç karap, gönül bölböy. Kızıl örük suyup kaldım ben seni görüp. Kızıl örük koy çumağa gönül bölüp. Kızıl örük danegindey, kara közdün karegindey, kağıp kaşı basıp kettin, kaldırmadın daregindey. Kızıl örük suyup kaldım ben seni görüp. Kızıl örük koy çumağa gönül bölüp. Kızıl örük azap boldun, kızık suyu baştap koydun. Kızdın atın buraya albay, kızıl örük atap koydun. Kızıl örük suyup kaldım ben seni görüp. Kızıl örük koy çumağa gönül bölüp. Kızıl örük suyup kaldım ben seni görüp. Kızıl örük koy çumağa gönül bölüp. Kızıl örük suyup kaldım seni görüp. Koy çumağa gönül bölüp. Кызыл өрүк аталышындагы сонун ар бириңиздер сүйүү уккан чыгарма болду дагы. Мирлан Байековду келиңиз өзүбүздүн төрүбүзгө чакыралы. Кош келипсиз. Жаныбыздан орун алып бериңиз. Сиздер сүйгөн кайсы бир жылдары хит болгон, дегиле жылдын ыры аталган бул чыгарма сиздин дагы биздин дагы өзгөчө Мирлан мырзанын дагы эсинде бар окшойт. Саламатсызбы? Кош келиңиз. Келиңиз, эң алгач эле учурашып алыңыз көрүүчүлөр менен. Жалпы бүгүнкү музыканал Музобонун жалпы көрүүчүлөрү бардыгыңыздарга кутман кеч каалайбыз. Кош келдик. Көрүп жатканыбызга сизди кубанычтабыз. Анан бүгүнкү маегибиз башталаардын алдында эле дагы бир көрүүчүлөрдүн эсине салып айта кетели. Биз 2 кишилик билет ойнотуп жатабыз. Бул албетте 23 апрель күнү боло турчу Каба-Улуу Кожомкул атындагы спорт сарайында өтүүчү көңүлдүү жигиттер лигасына 2 кишилик билет жолдомо ойнотобуз. Ал эми ал жолдомону утуп алыш үчүн Мирлан Байековдун дал ушул жогоруда өзүңүздөр уккан, сонун баарыбыз билген Кызыл өрүк ыры качан жарыкка чыккан деген суроонун жообун таап туруп, сөзсүз түрдө биздин экранда көрсөтүлгөн номерлерге байланышка чыгып, дал ушул суроонун жообун айтсаңыздар, бул билет сиздердики болот. Ооба, биз сизге жеңилирээк болсун деген ойдо 3 вариантын атап өтөлү делик. 2010-жылы, 12-жылы жана 13-жылы. Эгерде сиз Кызыл өрүк учурда эң эле популярдуу ырлардын бири кайсы жылы жарык көргөнүн билсеңиз, анда биз сизди белек менен кубандырууга даярбыз. Биз эфирге чыксаңыз болот, ага чейин сиз менен маек куралы. Көрөрмандар сагынды сизди. Алар да сизди сагынса. Биз да сагындык көрөрмандарды. Бирүзө
жаз келди жаркырап дегендей. Күндөр жылыды, кыштан эптеп аман эсен чыгып алдык дегендей да. Анан буюрса жакшы гастролдук сапарлар менен аттанганын турабыз. О, болсун. Негизи музыканалга музобого жакшы бир жаңылыктар менен келчүлүк. Анан клип менен жозу жакшы клип тарттым деп келчүлүк. Анан биз сиздерге жалпы көрөрмандарга ушундай жаңылыгыбыз менен келип калдык. Буюрса, качан башталат, кайсыл тарапты көздөй гастролдо баратасыздар? Гастролду ушу Кыргызстан түрөөгө турабыз. Көптөн бери гастролдо эле экенбиз, чын айтсам. Башка бир жумуштар менен кичине алек болуп, кичине кармалып калдык. Анан эмне көрүнбөй кеттиң деп даже урушкандар да көп башталды. Мен деле урушайын деген тамаша. Даже тойлордон барып калсам, эжекелер, агалар даже урушат. Кадимкидей урушат. Сен эмне деп айтасың деп. Андыктан эми элдин сүйүктүү ырчысы болгондон кийин Бизде көрүүчүбүз бар. Кош келипсиз, келиңиз. Мираида жоомуз 2010 жылы. Буну жазып коелу. Жоонун биз кабыл алдык. Мираида айымдын жообун каттообузга алдык. Урматтуу көрүүчүлөр, биз 3 жоопту кабыл алабыз дагы. Андан кийин 3 жоопту уккандан кийин туура жообун билели. Дагы көрүүчүлөрдү кабыл алганга даярбыз. Эгерде жообуңуз бар болсо, сөзсүз түрдө экрандагы номерлерге байланышка чыгыңыз. Азыр ушул мүнөттөрдө эгерде бизге кошула турган көрөрманыбыз бар болсо, дароо эле кабыл алалы. Саламатсызбы? Жок окшойт. Келиңиз анда сиздин саламатсызбы? Ардактуу көрөрман, төз байланыштасыз. Жообуңуз, атыңыз? Касым, Аха. Кайсыл жылы чыккан Кызыл өрүк чыгармасы? 2013 дедиңиз, Бул жоопту дагы каттап коелу. Дагы бир көрүүчүбүздү кабыл алабыз, андан кийин туура жоопту баарыбыз чогуу билгенге даярбыз. Эгерде көрүүчүлөрүбүз бар болсо, чалган көрүүчүбүз бар. Кабыл алалы. Саламатсызбы, кутман кечиңиз менен. Саламатсызбы? Түз байланыштасыз? Аха, кош келдиңиз. Атыңыз? Аймира, сиздин жоопту калы? 2017 жыл. 2000 кайсы жыл? 17 дейсиз. 17 кече жакында элеби? Рахмат айталы, сизден да жооп кабыл алынды. Мирлан мырза, азыр бизде 2010, 2013 жана 2017 деген жооп бар. Ошондо сиздин жооп кандай болду экен? Ошондо азыр 3 эжекебиз, 3 көрүүчүбүз чалып тур. 3 көрөрманыбыз. Бирөөзү туура айтты. Себеп деген алдагы Мирден башталат экен. Мираида. Мираида деген айым туура тапты деп ойлойм. 2010 жылы Кызыл өрүк ыры жарыкка чыккан. 2010 жылдан бери, 14 жыл аралыгынан бери кыргыз элинин сүймөнчүктүү ыры катары дагы эле ар бир көрүүчүнүн, угуучунун сүйүктүү ыры десек болот. Урматтуу Мираида айым, сизди куттуктоо менен дал ушул билетти эртең буюрса 9-дан саат 18:00го чейин Жаш Гвардия бульвары 59 дарегинен келип, УТРКнын имаратынан алып кетсеңиз болот. Сизди биз күтөбүз. Билиңиз кут болсун дейле дагы биз сиз менен баарлашып алдыда дагы оюн болот. Ардактуу көрөрман, унутпаңыз, бизден эч кайда алыстабаңыз. Сизди дагы билеттер күтүп турат. Андыктан жакыныраак, активдүүрөөк болуңуз дейли. Анан жогоруда айтып калбаңызбы, той топурларга, жакшылыктарга барсам эле, жада калса урушуп киргендер бар деп. Аларга эмне деп жооп берет? Сүйүктүү ырчысын айланып турбуз. Билинбей. Анан аларга эми, ооба иштеп атабыз, жакында деп коебуз. Башка эмне дейсиң? Жок, урдага калдым деп айта албайсың. Чындыгында эмне себеп болду? Бир аз ырларды баймабай чыгарбай калдыңыз? Өзүмдүн турмуш кандай бир башка жумуштар, башка эле бир жумуштар менен болду. Кичине эле башка жумушка кирип кетсең, чыгармачылыкта бул токтобош керек деп ойлойм. Артынан клиптер, жакшы клиптерди жакшырлар жаздырыш керек. Негизи чыгармачылык адам ушундай болуш керек. Анан биз кичине бир 3-4 жыл тыныбы жасап башка жумуштарга аралашып калгандыктан кичине кечеңдеп калгансызбыз да. Анан буюрса быйыл уруш угорбейин деп жакшы жаңылык менен, жакшы буюрса гастролдук сапар менен аттанганы турабыз. Анан күздүн бир күркүрөгөн мезгилинде Бишкек шаарыбызда бул жакка концертке пландап атабыз. Сонун жаңылык экен. Гастроль демек ырларды азыр катар-катар менен жаралатса керек да, Азыр буюрса. Кандай ырлар кезекте турат? Ырлар азыр 5-6 кезекте турат. Аттары айта кете турган болсок, дейли. Кара өрүк деп койбойсузбу? Негизи эми сүйүү темасына, махабат темасына ырлар көбүнчө
мына популярдыкка жакшы айланат эмес, батыраак. Ошондуктан сүйүү, махаббат темасында ырлар бар. Албетте анын ата-эне жөнүндө да ырлар бар. Сиздин чыгармачылыгыңызда эң эле популярдуу болгон бул биз кызыл өрүк деп билебиз. Андан сырткары кайсы ырларды өзүңүз атап кетесиз? Ата тилеги, Ата тилеги ошол эле. Каниет ыры. Ушул 3 ыр негизи топ 3, э? Ооба. Эл жакшы билет болуш керек деп ойлойм. Ооба. Сөзмө сөз. Андыктан башка ырларым да бар, башка агаларыбыздын ырларын ырдап жүрөм. Бирок эң мындай өзүң айткандай топко аралашкан 3 ыр. Сиздин оюңузча ушундай жогоруда айткан 3 чыгарма элдин сүймөнчүлүгүнө алып келбедиби сиздичи? Ушундай ыр жаратуу үчүн же болбосо аткаруу үчүн эмнелерге маани бериш керек? Албетте сөздөрүнө маани бериш керек. Мен өз сөздөрүнө, ырлардын сөздөрүнө көп маани берем. Себеби кичине эле бир сөз жакпай калса, дайым эфирлерден айтам, ырдалбай калып кетет да. 1 жыл болобу, 2 жыл болобу, анын качан бир сөзү даяр болуп, качан бир ошол сөзү мындай журулушуп бири-бирине журулушканда анан элге чыгарганга аракет кылабыз да. Ошондуктан албетте кулдаттык менен, сапаттуулук менен жаздырып ырдаш керек. Ошого маани беребиз көбүнчө. Жүрөктөн чыккан нерсе сөзсүз түрдө жүрөктөргө жетет дейт ооба. Сизге даярдаган кыскача суроолорубуз бар, блиц суроолор деп атап коебуз. Бул суроолорго кыска, нуска, так туура тез-тезден жооп беришиңиз керек. Анан кийин бүткөндөн кийин кененирээк отуруп талкуулайбыз. Баштайлы анда. Мирлан Байеков эмне себептен социалдык тармакта активдүү эмес? Билбейм эмнегедир. Өзүңүз кызыкпайсыз. Кызыкпаган ооба. Өзүңүздүн репертуарыңыздагы өзүңүзгө жакпаган бир ыр. Жакпаган ырларым ырдап алып, анан жакпай калат кээ ырлар. Кайсы ошол? Ошол эле кайсы, мисалы кече жакында эле жазылган Бекборов агабыздын Карагат деген ырын жаздырып алып, өзүмө жакпай калды. Өзүңүздүн аткарууңузга билбейм, бир качественный, сапаты туура келбей калды өзүмөчү. Ошентип калып кала берет да ырлар көбүнчө. Ал бирок көрүүчүлөрдүн купулуна толдубу? Бирок жакшы YouTube каналдарда, башка сеттерде жакшы просмотрлар алат. Эң негизгиси. Адамдын көңүлүн оорутпоо үчүн калп айтып коюубу же ачуучундукпу? Калп айтып коюу деле кичине болор. Керек да дейсизби? Мирлан Байеков эгерде ырчы болбосо, анда ким болмок? Мирлан ырчы болбосо, эгер балким милиция орган кызматкери болмокмун же мен тамакты жакшы жасайм да. Үйдөн эң улуумун. Балким повармын. Азыр поварлардын заманы го негизи. Акча тапкан да поварлар. Анда уяты жок, мурун уят көрүнүш болчу да азыр. Азыр тескерисинче сонун кесип. Ооба. Үйдө акчаны жубайыңыз кармайбы? Жок, мен кармайм. Спорттун кайсы түрү менен машыгасыз? Спорттун кайсы түрү менен? Футбол ойнойбуз. Көчө балдар менен. Кызыл өрүк ырынан кийин жылдыз оорусу менен ооругансызбы? Эми ооруган жокмун деп да айта албайм, оорудум деп да айта албайм, балким оорузам керек. Ооругансыз. Кийинки суроого. 2 эсе бактылуулукпу же 2 эсе акылдуулукпу? 2 эсе акылдуулук болуш керек. Акылдуу болсо бактылуу болот. Үйдө тартипти катуу карманган атасызбы же жумшакпы? Өтө деле катуу эмес. Орточо. Убакытты эгерде артка кайтаруу мүмкүн болсо, жашооңузда эмнелерди өзгөртөт элеңиз? Көп нерсени өзгөртмөк. Мисалы, үчөөнү айтып кетиңизчи. Мисалы, чыгармачылыгымда өтө талыкпай эмгектенип, күнү түн эмгектенип, мындан дагы жакшы бир жогорку деңгээлге чыкмакмын деп ойлойм. Бирок азыр деле кеч эмес да, аны өзгөртсө болот. Азыр деле кеч эмес. Конечно, азыр деле кеч эмес. Мындай таптакыр өзгөргөнгө мүмкүн болбой калган нерселерчи? Өзгөргөнгө мүмкүн болбой калган нерселер болсо, кайра таралган болсо, билбейм. Менин оюмча ушундай болчу. Аны убакыты келгенде көрөт болчу деп койбойсузбу? Ойлонуп көрбөппүн чын. Кызыл өрүк ырынан кийин жылдыз оорусу менен оорудуңузбу деген суроо болбодубу? Негизи жылдыз оорусу менен өзүңүз ооруп көрдүңүз беле? Бир аз деп калдыңыз, эми ал бир азды ким айтты эле? Жок, мага өзүмө сезилген эмес ооруганымчы. Анан азыр айтып калышат да, 2010-жылы, 2011-жылы кызыл өрүк ушинтип турганда сен мени карабай кеткенсиң. Болсо чакырсам келбей койгонсуң деген сыяктуулар өздөрүнчө бир ушундай эмеле таянак чыгарып алышат экен. Айтып атпайм, ошо балким башка бирөөлөргө ушундай сезилсе керек. Мен андай деле билинген эмес. Өзүңүзгө байкалган эмес. Негизи эле жылдыз оорусу менен ооруган ырчы кандай болуп калат? Сиздин оюңузча? Жылдыз оорусу менен ооруган 90 градуска өзгөрөт. Азыр көрүлүп атпайсыз, мисалы да. Бир ырдап
ыры популярный болуп кетсе байкап көрүп деле жүрөбүз. Бирок ошону айтып коебуз инилерибизге же болбосо эмне мындай туура эмес, мындай кылыш керек депчи. Анан ошонун кереги деле жок болуш керек деп ойлойм негизи. Эми кыргыз элибизде аз калкпыз. Андыктан элге жакын эле болуш керек деп ойлойм. Болушубуз керек. Негизи чындыгында өзүңүз жогорудагы айтып калдыңыз. Азыр социалдык тармактардын өнүккөн заманы, анан ырдын кээ бир баягы кайрмаларын чыгарып койгон учурлар деле ошол ыр кайрмасы деле көпкөрү топтоп хит болуп кеткен дагы учурлар болуп атат. Анан өзүңүз бирок социалдык тармактардан бир аз алысыраакмын деп калдыңыз. Анан бул жаатка дагы көбүрөөк басым жасоо ойлоруңуз да барбы? Себеби замандын талабы ошол болуп атат да. Азыр бизде замандын талабында ар бир ырчылар болобу, ырчы болобу, актер болобу, башка болобу, шоу бизнесте жүргөн адамдар SMM-шик дегендер пайдаланып калышпады. Мен да ошон балким ошол менен SMM-шиктер менен иштешпегеним себеп болуш керек. Анан мен убакыт деле билбейм, убакыт дейин десең убакыт деле бар. Негедир мындай унутуп кала беремби, көп киргизе бербейм да, мындай истегенде гана мындай историяларга кирип коем. А бирок ошол жакында гастроль башталат деп атпайлы, ошого бир SMM-шик бир карындашыбыз менен сүйлөшүүлөр жүрүп атат азыр. Балким саат сайын чыгып калат болуш керек деп ойлойм. Катуу киришкен экенсиз. Анда дароо концертти SMM адисинен баштаган экенсиз да. Ой, мен азыр замандын талабы ушундай болуп калды. Негизи баягы жубайыңыз менен чогуу дагы алып чыккан учурларыңызды билебиз. Сахнага чогуу чыгып, анан гастролдо дагы буюрса чогуу болосуздарбы? Чогуу жубайыңыз дагы аткарабы, ырдайбы? Гастролдо жубайым бул жакта мамлекет кызматта иштегендиктен гастролго чыга албайт. Балким каникул учурларында балким чыгып келебиз деген ойдобуз, бирок азыркы учурда чыга албайт. Негизи эле жубайыңыздын чыгармачылыгы кандай болуп атат? Дагы жаңы ырлар чыгарабы? Жубайым өзү чыгармачылык жолдо жүргөндөн кийин, өзү чыгармачылык искусство университетте баарыңызга белгилүү Бүйүсара Бешиналиев атындагы искусство университетте ошол жакта декан болуп азыр кичине көтөрүлүп эмгектенет. Декан кызматкери. Анан ошондуктан декан болуш деле бул оңой эмес экен. Эртең менен эртеге кечинде келет дегендей да. Чарчап келет, ошондуктан азыр гастролго чыкканга дагы эмес жок. Шай жок болуш керек деп ойлойм. Көтөрбөй иштеп атат. Энергиясы дагы. Анан ошондой жакшы ырчыларды тарбиялап өстүрүшсүн, өстүрө беришсин, анан бир өзүнүн убактысы келгенде гастролго чыгып келебиз деген ойдобуз. Анан буга чейин көрөрмандар дагы билет, Чоролор тобу. Жоролор тобу, Жоролор тобу менден башкалар кудулдар болчу да, парадистер болчу. Жоролор тобу бул жакта эле семейный катышыбыз бар, доспуз дагы деле. Сахнага бирге чыкпаганыбыз эле болбосочу. Азыр ар ким ар кандай жумушта. Мен ырчы болуп той топурлардан бошобойм. Башкалар өздөрүнүн жумуштары бар. Жылдызбек Абдыраимов деген биздин досубуз саясатка аттанып кеткен. Ошентип ар кыз тармакта болуп кеткенбиз. Мурун эми барыбыз бойдоп болчубуз да. Бош генен кенен болчу, күнү түнү кайсы сатираны чыгарабыз, кандай ырдыларды чыгарабыз деп мындай сүйлөшүп турчубуз. Эми азыр алдыбыз 3-4 балалуу, башка дагы тармактарга кетип калган, ошондуктан чогуу сахнага чыкпай калдык. Бирок жакшы жүрүшөт. Жакшы. Негизи эле бирок чогуу гастролдосоңуздар дагы эл сагынып калган болсо керек деп ойлоп атам да. Жаңы кайра чыкса, ооба, сонун бир нерсе болсо керек. Ал дагы оюбузда бар, буюрса. Кайсы бир убактарда убакыт сааты келер. Анан айтып калдыңыз, азыр кезекте 4-5 ыр даяр турат деп. Ал ырларыңыздын стили жөнүндө кеп кылсаңыз. Стил эми Эл көңгөн эле баягы стиль болобу же балким жаңыча? Жаңыча стилдерди дагы кылганга аракет кылып атабыз. Азыр бизде тойлор көп да. Тойго дагы стилдерди той ырларын дагы. Анын үчүн тойго дагы жазбаса болбойт да. Анан концертни көбүнчө азыр концерт коем деп аткандыктан концертный стилдеги концертный бир жакшы ырларды чыгарып атабыз, жаздырып атабыз. Буюрса алдыда элдер
көп болот болуш керек деп ойлойм. Жакшы. Негизи Кыргызстанда түрө кыдырам деп даярданып турган учуруңуз экен. Анан Кыргызстандын аймактарындагы баягы маданият үйлөрүндө деле азыр бардык жерде жандуу аткарыш керек да. Анан кийин техника ар кандай мүчүлүштөр болуп калышы мүмкүн. Сиздер кандай даярданып атасыздар? Сонун суроо болду. Ушул суроо Күткөнсүз. күткөм. Азыр биз ошо концертке даярданып атканбыз, бул катуу даярданып атабыз. Себеп дегенде азыр техникабыз дагы жанагындай микроавтобус алганбыз кече жакында эле. Ошонун ичин толтуруш керек. Аппаратура бардыгы батат. Өзүңүздөр алып барат экенсиздер демек. Өзүбүз алып барып, мурунку жанагы барабан, жана урма аспаптар бар го, ошолордон бери алып барып. Азыр эми айыл жергелеринде көп концерт менен бара алышпады. Ооба да. Көп мисалы районго барышат, или областтарга барышат, концерт коет, база беришет. Айыл жергелеринде көпчүлүк артисттер мурункудай гастролдой калды. Мурун биз гастролдочу элек. Анан ошол айыл жергесинен баштасакпы деп атабыз. Азыр айыл жерге чоң айылдар бар да. Клубтары чоң, жакшы мындай условиябыз менен. Ошолорго барып, ошол айылдан баштайлы деп атабыз буюрса. Айыл жергелеринен. Анан ошол аппарат техникабызга жанагындай аппараттарды салып алып, айыл жергесине андай концерттер бара элек болуш керек. Жанагындай урма аспаптар менен живой концерт. Эң сонун. Мага ушунчалык жагат да живой концерт, ошон үчүн ошого дагы басым жасап, ошо жандуу концерт койгонго аракет кылып Эң сонун ал концерт ырдактуу көрөрман, сиз дагы сөзсүз түрдө күтүңүз. Сизге болсо ийгилик каалайбыз. Чындыгында концерттериңизди бардыгын сиз каалагандан да мыкты өткөрүп, сизди сагынган ар бир көрөрман ошол күнү чер жазышсын дейли. Келиңиз, эми эркен микрофонсуз сыналалы. Жакшы, сөздөрүңүздү бөлүшсөңүз болот. Ооба, келиңиздер, жалпы Муз каналдын көрүүчүлөрү, Муз обонун көрүүчүлөрү, сиздерге дагы рахмат, чакырып, ушинтип элдер менен көпүрөөк кылып, жакшы бир жаңылыктарыбызды бөлүштүрүп койгонуңуздарга ыраазычылык билдиребиз. Кыргыз элибизге дайым токчулук каалайбыз, аманчылык каалайбыз. Буюрса жакынкы аралыктарда айыл жергесинде Мирлан Баеков жолозо бир ушундай группа келип бир десе эле концертке келип көңүл ачып кеттиңиздер деп баарыңыздарды чакырып кетмекчибиз. Ыраазычылык билдиребиз. Концертиңиз өзүңүз ойлогондон дагы жогорку деңгээлде өтсүн дейли. Анан кийинкисинде буюрса Бишкек шаарында боло турган чоң концерттин алдында келип дагы ушундай маек менен сонун бөлүшүп кетиңиз. Урматтуу көрүүчүлөр, 1 саат деген көздү ачып жумганча эле бат эле өтүп кетти. Бул 1 саат алкагында сиздерге жагымдуу маанай тартуулаганга аракет жасадык. Ал эми бизде конокто Мирлан Баеков болду. Ушул менен шаршемби күнгө чейин сиздер менен коштошобуз. Ооба, кызматтуу болгон Айзада жана Алиман жалпыңыздарга бир гана жагымдуу кеч каалайбыз. Кайрадан көрүшкөнчө жалыңыздарда бир гана жакын инсандарыңыз болсун дейли. Алдыдагы иш күнүңүздөр сонун ийгиликтүү өтсүн. Бардыгыңыздарга сонун кереметтүү апта каалайбыз. Кийинки көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.